Ассаламу алейкум, ардактуу биздин Тез Табар YouTube каналын көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Туугандар, Бишкек шаарынан бир участок чыгып атат, центринен сатыла турган. Ал участокта үйү кошо жайланышыптыр. Адреске көңүл буруңуздар туугандар. Под бизнес жер дейт ээси. Бул биз турган көчө Алматинка көчөсү, көрүп турган светофор бул Чуйский көчөсү туугандар. Эгерде сиздер Чуйский көчөсүнөн Алматинка көчөсү менен Аламидин базар тарапты карап ылдый түшсөңүздөр, бул жерде заправка келет. Ал заправкадан өтсөңүздөр эле мына бул бир эксклюзив деген бут кийим борборун көрөсүздөр. Ушунун жанында турган ушул здание, жанында временка, башкача айтканда квартирасы менен кошо сатууга коюлуп атат туугандар. Чек арасын сыртынан көрсөтүп коелу. Ушул бизнес деген жазуу решеткадан баштап туугандар, ушул жерден баштап 37 метр дейт ээси. Мына гараж бүткөн жерге чейин ушул участканын бет маңдай жагындагы, көчө жагындагы биринчи линия тарапта жайланышыптыр. Размери ушул экен. Бул гараждан баштап ары карай 9 метр деди. Арт жагы 35,5 метр. Ана мол здание тарап бул 17 метр экен туугандар. Азыр бир зданияга өтүп, ээси менен кененирээк маалымат алып берейин туугандар. Бул здание отдельный деле бөлүп госакт чыгарып, жерди бөлүп деле бул зданияны бөлүп деле сата беребиз дейт. Кааласа чогуу деле сатабыз дейт туугандар. Туугандар, биз сатыла турган үйдүн тарабына өттүк. Бул көчө Алматинка көчөсү. Бир 500 метр түшсөңүздөр Аламидин базары болот. Бул жерде кафелер жайлашкан. Ориентир ушул Hyundai элеватор, эскалатор саткан дүкөндүн маңдайында экен. Бул жерде ээси азыр ичинде. Биз кирип маалымат алып берели туугандар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшысызбы? Жакшы. Буну сатууга койдуңузбу? Туура. Туугандар, эгерде көчөдө жакшы угулбай калган болсо, биз ээсинен кененирээк маалымат алып берели. Бул эксклюзив магазинин көп эле байкап билсе деле керек. Демек, ошонун жанында, жан кошуна участогу сатылып атыптыр. Туугандар, бул курулушту айтып берсек, азыр ээсин өзүнөн уксак, бул курулушту деги кандай, ичи бүткөнбү, бүтө элекпи? Ичи чистовой отделка болгон. Под ПСО деп койсок болот. Ошондо самоотделка бересиздерби ошондо? Отделкасын өзү жасап алат. Өздөрү жасап алат. Каалагандай дизайн дедиңиз, Каалагандай дизайнда. Эмне кылса дагычы. Квадратурасы? Квадратурасы 55 квадраттан биринчи этажы, экинчи этажы 55 квадрат. Ошондо жалпы 110 квадрат. Жакшы. Туугандар, көрүп турасыздар, бул жерде дээрлик бир 6-7 машина токтотконго орундук бар экен. Негизи бул азыр бул көчө тарабындагы дуалды алып туруп, мына эксклюзив магазиндин астына окшотуп парковка жайласаңыздар болот экен. Туугандар, ээсинин айтуусу боюнча бул жерде бул зданияны бөлүп тагын сатканга мүмкүнчүлүк бар экен. Бул жерде көрүп турасыздар, 4 квартира жайланган экен. Азыркы учурда бул жерде кишилер жашайбы? Жашайт, Жашайт деңиз, Бул азыркы учурда ошондо кирешеси кандай болуп калат? Айына 40 000 сом болот. 40 000 сом берет. Жакшы экен. Анда туугандар, биринчи бул зданияны көрөлү, андан кийин бир сыйра коргонду көрсөтүп, анан баасыны бир эме кылып сиздерден угайлы. Туугандар, биз азыр бул зданиянын ичине кирип баратабыз. Мына биз зданиянын ичине кирдик. Бул асты канча квадрат метр ошондо? Асты 55 квадрат. 55 квадрат метр. Туугандар, көрүп турасыздар, бул жерде ошол каалаган фасондо, каалаган дизайнда өзүңүздөр отделкасын кылып алат экенсиздер. Электричестволору тартылыптыр негизи. Эмесини биринчи этажда бул жакта эмне бар? Санузел, киргенде сол тарапта. Суулар, канализация. Баары кошулган деңиз, Электричество бүт монтаж болгон. Монтаж болгон. Жакшы. Көрүп турасыздар, где-то бир 3 квадраттын тегерегинде бул жерде санузел жайланышыптыр. Демек, бул жерге эшигин коюп эле, бир аз ремонт кылса, бул толугу менен офис, же болбосо кандай эмелерге иштетсе болот? Стоматология. Бул өтө көп варианттары. Центр жерде, биринчи линияда. Биринчи линия, Тегерек четте деген бул жерде аптека, салон красоты, стоматология, ушундай нерселер. Деги эле ойлогон бизнести кылса болот. Ойлогон бизнести кылса болот. Бүт шарттары менен. Жакшы. Бул плита болуп турабы, Плита перекрытие. Плита перекрытие. Жакшы. Туугандар, көрүп турасыздар, центрден чыгып атат. Каалоочулар болсо көрүңүздөр. Экинчи этажы кандай? Биз чыгып көрсөк болобу экинчи этажга?
Бисмилля деп клиент болуп келсеңиздер абайлайсыздар. Бул жер эми временно жасалып тур, бирок бул темирлерди сыртынан жакшылап жасап туруп, лестницасын коюп, бул жерге перилаларын койсоңуздар болот экен. Биз мына экинчи этажга чыктык туугандар. Бул экинчи этаж так эле ылдыйкы зданиянын ылдыйкы эмесине эле окшош экен. Бул жерде деле пустой, каалагандай кылып бөлүп алат экенсиздер. Бул жерде санузел экинчи этажда жок экен. Бирок кылса болобу? Кылса болот. Болот, Мына туугандар, экинчи этаждан көрүнүшүнү көрсөтүп коеюн. Мына бул көптөгөн мына бул жерде мына штору дейт, магазин. Кыскасын айтканда, биринчи линия бул жерде бизнести билген, бизнес кылып жүргөн байкелер түшүнөт бул зданиянын кадырын. Мына бул жакты көрсөңүздөр болот. Бул жерде мына чоң кабаттуу, көп кабаттуу үйлөр түшүп атат. Бул жерде мына Hyundai элеватор дейт. Нар жагында дагы бир ишкана мекеме экен. Бул жагында көрүп турасыздар, мына катарынан кафелер жайлашкан. Алматинка көчөсү билесиздер, эң чоң жана эң көп машина каттаган, эл каттаган жер. Себеби бунун өйдөсүндө эле Мадина базары бар, ошол эле. Жакшы, байке айтсаңыз, экинчи этажга бул жерге санузелди каалаган жерине коюп алса боло берет. Каалаган жерге эгер коём десе. Сиз жана башында айттыңыз эле, бул зданияны отдельный деле бөлүп сата беребиз деп. Туура. Ошондо эми баасына токтоло кетсек, сыртта угуш кыйын экен, ошого сурабадым. Баасын айта кетсеңиз. Азыр бул көрүп турган квартирасы менен чогуу деле сата бересиздер, туурабы? Чогуу деле сата беребиз. Чогуу жалпы 4 сотка болот участогу. 4 сотка. Документ боюнча. Мен могу үйдүн арт жагы көрүнүп калса, бул жерде бир тартып коеюнчу. Жакшы. Айта бериңиз, байке. Ошондой эле жалпы баасын айтсак, сом менен 14,5 болот. 14,5 миллион, миллион сом. 14,5 миллион сом, туугандар. Сурап аткан баабыз. Доллар менен себеби доллар ишенич болбой атат, же көтөрүлүп кетиши мүмкүн, же түшүп кетиши мүмкүн, Өзүбүздүн эле сом менен 14,5 миллион сом сурап атасыз. Жакшы. Байке, айтсаңыз, бул жерде квартиралардын эмеси кандай бөлүнгөн? Канча комнатадан? Булар бири-биринен көз каранды деп койсок болот. Отдельно кириштери бар. Ичинде санузел бар, душ бар. Кухонный гарнитур бар, даяр өзү менен. 4 комната. Деги даяр жашап аткан эле квартира дегиз, Жашап аткан эле квартира. Ремонтору жакшы. Иши үзүлбөйт бул жерде такыр. И постоянный жителдер бар. Буну эгерде бөлүп сатсаңыздар кандай болуп калат? Же чалып сурашабы? Ошол эле баанын жарымы болуп калат. Ошол эле баанын жарымы. Жакшы, 7 миллион 250 миң сом болуп калат экен, Туугандар, көрүп турасыздар, азыр мындай курулушту кылганга деле аябай эле көп сумма керек. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр, капчыкка карап негизи жумуш кылабыз. Ошол капчыкка карап туруп бул жерди көрүңүздөр. Кааласаңыздар, мына айтып атат, ушул квартиранын ортосунан эле, ушул зданиянын жанынан эле бөлүп, отдельно документ жасап бересиздер бул жакка, туурабы? Канча күн убакыт алат ошол документ жасап бериш? Биз сүйлөшүлгөн уже. 3 күн 4 күн убакыт. 3 күн 4 күндө документин жасап берет. Мына жакшы туугандар, эгерде сиздерге кошо алыш, чогуу общий участокто алыш кымбатыраак болот атса, жарымын деле бөлүп сатууга шарт болот экен. Жакшы, байке, биз номерлерди калтырып коебуз, сизге байланышат буюрса, алам дегендер варианттар. Анан обмен варианттары, рассрочка варианттары андайлар жокпу? Рассрочкасы жок. Рассрочкасы жок. Вариант обмен карайбыз. Квартира, участок, машина ошондой эле. Негизи любой элемеге карай бересиздер, варианттарын, Жакшы. Биз видеонун аягына келип калды, туугандар, көрүп турасыздар. Бишкектин центр жеринен, тагыраак айтканда, чоң көчөлөрдүн биринде болгон Алматинка деле чоң көчө, Чуйский деле чоң көчө. Туугандар, алам деген болсоңуздар, сиздер чамданыңыздар. Номерлерди калтырып коебуз. Видеолор жаккан болсо лайктан басып, комментариялардан жазып туруңуздар. Саламатта калыңыздар, туугандар.